Ар дайым шайыр Шайдоотун өзүнүн жазбаган ырчы Ненаны акыркы учурда сахнадан чандагына көрүп калдык. Себеби ырчы айым эки уулдун энеси болуп, үйдө мээримдүү, эне камкор жубай болуп жүргөн маал экен. Биздин чакыруубузду четке какпай, убактысын бөлүп келген ырчы бүгүн биз менен маектешмекчи. Нена, куш келиптирсиз. Мына ушул акыркы учурда сахнадан көрүнбөй калганыңызды алдыда айтылгандай эле эки уулдун энеси болгонуңуз менен түшүндүрсөңүз керек. Эми негизинен үй бүлө куруу деги эле эне болуу бул бир чоң бир бакыт экен да. Муну бир сөз менен айтып бүтө албайт окшойт деп ойлойм. Анан ошондой эле бирөөнү кароо, баланы багуу, тарбия берүү, ошол көп убакытты да талап кылат экен. Орустар айтып коет, работа не волк, в лес не убежит дегендей, баары өз убагы менен кандайдыр болбосо үй бүлө жаатын алып кеткенден жараша экөөнү чогуу бирдей алып кетиш керек деп ойлодум. Ошон үчүн көбүрөөк талапты үй бүлөгө басым жасадым. Кош бойлуу болгондон кийин албетте толот, өзгөрөт. Анан мен ошого аябай комплекс кармадым десем болот. Өзүм эми арык момундай болчумун, анан толуп кетсем эл эмне деп ойлойт деп. Ошол себеп боюнча мен көп телевиденияга, көп радиолорго барчумун, телевидение көп чыккан жок. Мына уулдарыңыз жөнүндө айта кетсеңиз. Улуусу 3-тө, аты Саңгара, кичүүсү 1 жаш 2 ай болдук. 3 ай болобуз. Аты Айбек. Ушул эки уулумдун эки фанатым дебейинби? Менин фанаттарым ушулар. Анткени ырымды укса да кошо жарышып ырдайт. Улуусу эмитен эле тыйып коет. Мама, ырдава дейт. Бийлебе деп тыйып да коет. А так ушул бактылуу энелердин катарына кирип жаткан кезим. Улуу балаңыздын аты өзгөчө экен. Ким койду эле? Атын болсо менин кайненем койгон болчу. Саңгара деп. Мен деле башында сурагам. Эне, алтыным, бексек, бай, сай кошулган аттар койбой эле коелучу дегенде, ошол менде Саңгара деген ат бар. Ошонун мааниси кыргыздын эски аттарынын бири кара деп жоону айткан. Жоокерлер байлыкты, малды кара деп, бул саны жок деп. Анан сансыз кара болсун деп Саңгара деп. Ушу баланын өмүрү да, байлыгы да, бүт нерсеси сансыз кара болсун деп, ошондой ниет менен коюлган ат болчу. Турмушка чыга электе, эне боло электе эле ушундай шайыр, ачык мүнөзүңүз бар эле. Эки уулдун энеси болсоңуз деле ошол мүнөзүңүздөн жазбаптырсыз да. Баягы эне болгондон кийин өзгөрө алдыңызбы? Балким келбетиңиз болбосо, жан дүйнөңүз өзгөргөндүр. Бир аз өзгөрдүм десем болот. Себеби кызга 40 үйдөн тыюу керек дейт. Үй бүлө кургандан 80 үйдөн тыюу басылат десем болот. Анткени ар ким эстетип турат, эки баланын энесиң деп кичине токтолууга аракет жасайм. Бирок көнгөн адат калбайт экен. Кандай шайыр жүрсөң ошо ойдон жүрө берет экен. Өзүмө көп билинбейт да бирок. Бирок өзгөрүлдү десем болот. Бир аз башкача ой жүгүртүү болду. Жоопкерчилик көбөйдү. Анан талаптар да көбөйдү. Музыка жаатында да башкача өзгөрүүлөр болду десем болот. Мына ушул турмушка чыгып, уулдарыңызды төрөп, чоң ойгучакта өзүңүздү бир капаска камалып калган булбул сыяктуу сезген жоксузбу? Албетте сезилет да. Албетте сезилет. Бирок бул убактылуу нерсе. Муга туура түшүнүш керек деп ойлойм. Мен жолдошум жана кайын журтум түшүнүктүү кишилерден болгондуктан мага абдан повезло деп деле айтса болот да негизинен. Анан алар мага колдоо көрсөтөт, жардам беришет. Негизинен капканга түштүм дегендей деле ой булор болгон. Себеби же баламды эч жака таштап өзүң баласы ак болгон, же бирөөгө карматып кете албайсың, же аякка да отказ бере албайсың болуп, ушинтип жүргөн күндөр абдан көп болду десем болот. Ошол маалдарда мен баламды алып эле барып кетип калчумун. Отуруп тургула машинада, мен кирип келе калайын деп. Сиз турмушка чыкканыңыз мындай айрымдар үчүн күтүүсүз болдубу? Айтор ырчы айымдар турмушка чыгаардын алдын массалык маалымат каражаттарына болчок жубайым жолдошум колумду сурады, 2-3 айдан кийин турмушка чыгам деп кабардар кылып анан турмушка чыгышчу эле да. Негедир сиздики андай болгон жок? Ооба. Негизинен кандайча айтсам, бир ушундай бир убакыт болуп калат экен. Мен да өзүм 22 жашымда турмушка чыктым десем болот. Ушул момент, ошол учурда меники мындай болуп калды. Азыр
чыгармачылыкты улап кетсем мен азырынча күбөгө тийбейм дедим да. Мисалы жок дегенде бир 5-6 жыл мен чыгармачылык менен жаңы пландар, грандиозный пландар болчу. Анан бир чети карадым да, биздин сахнада күбөгө тие элекке чейин анан кийин чыкпай калышат экен. Чыгып жүргөндөр күбөгө тие элек, бирок жашоо өйдөлөп калгандар. Анан мен да ушинтип каламбы деген ой болуп калды, чынын айтса да. Анан ошол кезде жолдошума туш болуп калдым. Анан кийин экөөбүз бат эле сүйүү көздү май басат дегенде болуп кетти окшойт. Мындай ойлонуштур, быйыл сөзсүз күйөөгө тием деген болгон эмес. Мисалы чогуу иштешкендер айтат, сени ким алды болду экен депчи, кандайча дейт. Өзүң эркек мүнөзсүң, тарсылдап тарс жүрөсүң, шайырсың, анан сага кандай эркек бала туш болду экен. Жолдошум мүнөзү болсо ал реалист да. Мен өзүм оптимист болуп, жашоонун көз карашым башкача, аныкы болсо аныкы так жүрүш керек. Мындай ирети менен, эртең менен завтрак, обед, ужин сыяктуу ошондой аныкы ирети менен да. Ал бир аз токтобураак мен шайыр. Бирок токтоо деп айта албайм. Анын жанында мен токтобураакмын десем. Ал шайыр деп ошондой. Сизден өткөн шайыр. Ооба, ал Душа компания. Ал өзү бизде ички иштер министринде иштейт, ал өзү негизинен. Андай адамдар тескерисинче мүнөзү мындай тарс. Мүнөзү катуу, бирок мага анчалык катуулугун көрсөтпөйт. Себеби экөөбүз таанышканда мен анын башкача көз карашым менен карагам. Көзүмдө ошондой эле көз караш, анткени ал жумушта башкача, үйдө башкача. Мына сиз ушул ачык мүнөзүңүздөн улам адамдардын бардыгы менен тил табышып кете алат экенсиз да. Ошонун айынан жолдошуңуздан урушугасызбы? Ал балким ушул чыгармачылыктагы ырчы досторуңуздан кызганат дегендей. Өзү негизи кызганчак кишилердин биринин катарына кирет. Жолдон кетип баратып эле кошунаңды жолугуп калсаң деле токтоп калдың, бүттү, мырыйып калат да. Ошондон кирели кечке аны алда алтынын күчүм, бу кошуна деп айтып бете албайм. Ошон үчүн экөөбүз мен бир жака кетсем, мен жанында көп жүргөнгө аракет жасабайт да. Себеби ал билет, мен баары менен күлүп, каткырып, учурашып кетсем, өзү башкача ойдон калат. Ошон үчүн кир өзүң дейт, бирок эшикте күтүп турам деп турат да, ошондой. Казан аяк кагышат деген сөз бар. Ал нерсе сиздерге дагы тиешелүү болсо керек. Мен өзүм туура эмес жак бир нерсе кылсам, мен өзүм кечирим сурайм. Себеби мен айтам, кечирим сурангандан бул эч нерсе болбойт. Кишинин көңүлү калбаш керек. Ошон үчүн көңүлү калып калбасын деп мен өзүм баштайм. Мен туура кылып, мени туура эмес деп атаса, мен албетте көк бет жагым бар, сүйлөшпөй коем да. Жолдошум ары басат, бери басат, айласы көтүп анан сүйлөшүп баштайт. Эми бир компромисс табабыз. Ырчайым кандай келин болду экен? Кандай келин болду деп муну кайын журтка суроо бериш керек деп ойлойм. Себеби алар айтат. Кандай келин болду. Негизинен жолдошуман сурасам, мен сага жакшы эле келинчек болуп атамбы деп да сурап көрөм да. Болот дейт. Эми негизинен мен оюм боюнча үйдүн куту болуп, үй таза, үйдүн береке болуп турса, столуң жайылып турса, бала бакыргаң ичи ток, таза жүрсө, жолдошуң да ушундай таза ток жүрсө, мен ойлойм бул жакшы келинчектин белгиси деп ойлойм да негизинен. Кудай буйрса, жеке жашооңузда баары жакшы экен, өз калыбында экен. Эми чыгармачылыгыңызда эмне жаңылык тыныгуу болуп калды? Ошол убакытта багы билек түрүнө киришип, ушундай бир жаңы ырларды жаратсам, өзгөчө клиптерди тартсам деген ой менен кайрадан чыгармачылыкка кириштиңизби? Эми азыркы учурда жаңы ырчылар көп чыкты, жаңы поколение, жаңы муун, жаңы ырлар, жаңы идеялар менен көп чыгып атат. Аларга азаматтар деген эле сөз. Эми ошолордон арта калбайлы, заманбаптан алыс кетпейли, ошондой бололу деген эле ой максат. Идея абдан көп. Жаңы клиптер тартуу, көптөгөн кайра фестивалдарга чыгуу. Негизи кайра мурункудай калыбына кайра келүү да, Ошол ырчылар чыгармачылыгында кандайдыр бир тыныгуу болуп калганда, бир өзгөчө стиль менен, өзгөчө бир образ менен кайрадан сахнага чыксам деп айтышат да. Азыр биз байкап жатабыз, сиз ошол чыккан кезиңизде эле чачыңыз кыска, мындай ой сизге келген жокпу? Өзгөрүп кайрадан сахнага келсем деген. Стилимди абдан көп өзгөртүп келе жатам. Мисалы, чачымды эң узун негизинен башынан айта кетчү нерсе, мен өзүм чачым абдан узун болчу. Тиземен ылдый.
калың тармалдашкан узун чач эле. Анан башка менин курдаштарым прическа кылып башташат, челка кыртышат. Мен эч качан андай кылчу эмес. Меники жөн эле узун чач. Ошону кыркканга аябай сүйүнгөн болчумун. Бир чети да. Көбү ыйлашкан, андайды эмне кыркасың деп. Азыр болсо узун да кылып көрдүм. Мындай да өңүн да алмаштырып көрдүм. Эми лысый эле калды болуш керек деп таптакыр таз баш болуп чыкканда элди таң калтырам деп ойлойм. А так мындай да кылып көрдүм. Мага эмне жакпайт, бирөөгө салыштырма. Чачыңыз дегенде бир суроо эске келди. Мындан канча жыл мурун сиз турмушка чыга электе бир интервьюңузда турмушка чыккандан кийин чачымды өстүрөм деп айттыңыз эле да. Байкашыбызча азыр бирок чачыңыз кыска экен. Өстүрүп көрдүм. Жолдошум да аябай сүйүнгөн. Өзү негизи анын стереотипи аял затынын узун чачтуу, мындай кара каштуу, кирпиктери узун, назик. Мен теңири тескерисинче болуп ага жубай келдим да. Менин да көз карашым башкача болчу. Мага бакыран көздөр, мындай спортивдүү телосложениясы болгон. Жолдошум совсем башкача. Көзү ичке, мисалы, кара каштуу. Анан анын жакканындай болуп көрөйүн деп көрдүм. Жүрдүм десем да болот, бирок аягында өзүмдү жоготуп баштаганымды көрүп, мурункудай келсем айтат өзү. Сен кандай жүрсөң ошондой эле жүрчү. Себеби сен мындай болсоң башкача көрүнөт экенсиң, башкача болуп калат экенсиң деп. Өзүңдү жоготпочу деп өзү суранган. Сиз азыр мына биз менен тең туштай болуп, ачык айрым сүйлөшүп отурасыз. Сизге жылдыз оорусу жабышкан жокпу, же сиз өзүңүздү жылдызмын деп эсептебейсизби? Жылдыз оорусу менен ооругандай, анын үчүн жылдыз болуш керек деп ойлойм. Жылдыз аттуу деген бул мировой масштабка чыгып, Кыргызстандын булуң бурчу, мисалы, ит мышыгынан бери билгендей болгон жылдыз деп ойлойм да ошону. Өтүгүңдү төргө келип коюп, ушу эстетип жүргөн кишилер бар да, мисалы, кандай элең, кандай чыктың элең деген. Ошон үчүн бой көтөргөнгө деле эме болгон жок. Мына бага ааламга жол айылдан башталат деп айтылат го. Ошол сиздин дагы кичим экениңиз тууралуу билсек, кайсыл жерде чоңойдуңуз, кимдердин тарбиясын алдыңыз? Мен өзүм трайбализмден каршымын, чын айтайын. Кыргыздын кызымын дейм, бирок түпкү ата тегим Кичигемимден болот. Кичигемимден болот. Өзүм Бишкек шаарында эле төрөлүп өскөм. Бирок шаарда өскөн балдар кыздар кыргызча жакшы сүйлөй алышпайт да. Бирок сиз мындай кыргызча жакшы эле оюңузду кенен кесир айтканга айта алат экенсиз. Мен анткени кыргыз мектебин бүткөм. Бирок биринчи орусча ойлоном, кыргызча котором, анан сүйлөйм. Ошондой болуп калган. Кичинекей кезибизден бери ата-энебиз тегерек четибиз баары орусча сүйлөгөндөр болгондуктан бизди кыргыз мектепке берген. Бирок ошо кыргыз мектепте окуп жүрсөк да орусча сүйлөчүбүз да. Биринчи жолу чет өлкөгө чыкканда ушу кыргыздын тилин баркынай ошондо гана түшүнгөм. Себеби ар өз тилинде сүйлөшөт, биз болсо орусча кошобуз, же кыргызча сөздөрдү билбейбиз, же которо албайбыз болуп калат. Ошондон өзүмө убада бергем, кыргыз тилин тим эле башынан А-тамгасынан Яга чейин жакшы сүйлөгөнгө аракет жасайм деп. Жаш муундар кыргызча сүйлөгөнгө жана модно говорить на кыргызском болуп калган да негизинен. Кыргызча сүйлөсөң сен аябай в тренде деп азыр ушундай сөздөр болуп калгандыктан ошо баа берем да. Кыргыз музыкасына көңүл жасап башташты, клиптерин көрүп башташы, ошого аябай жүрөк жылып баштады. Мына анда ушундай жакшы нотада маекти жыйынтыктасак, ишиңизге ийгилик, үй бүлөлүк бакыт каалайбыз. Чоң рахмат сизге. Силерге да жакшы чыгармачылык, негизинен окурмандарыңар, көрөрмандарыңар көп болсун.